Aslan meni jeringin bir özündöy görüngen, ayın meni gününgdün bir özündöy görüngen, aldıgaның kara jer şerliginde görüngen, bul alanda bul manas kengdiginde görüngen, kıçırınenden balgıllap kırgıl başlap barысы, kırık çoronun barысы. Манас эпосундағы айтылған Камбаркандан Айдарқан, Айдарқандан түү атасы Бараққан, Бараққандан Камбарқан, Камбарқандан Айдарқан, Айдарқандан Қан Көкче деп санжырасыдағы бабасы да толық айтылған баатыр бұл Көкче болады. Ал эми Көкче баатыр жөнүндө баян кыла турган болсок, Көкче баатыр 6 айда туулган, атасы хан өткөн, кадимки Манас баатырдын бажасы болуп эсепке алынат. Эми бул Айдаркандын Кан Көкчө алтын наалы өкчөсү Айдаркандын көкчөсү. Шарият жолун көп айткан, мунун молдолугу бар эле. Сайраганда тили, кызыл тили сайраган жорголугу бар эле. Эми Көкчөнүн жайын айта турган болсок, Көкчө жалпы баатырлардын ичинен бул Манас баатырдын жакын бажасы болгондуктан ага чейин Алтай жергесине туулуп өсүп, ушул күнгө чейин ушул Ала тоо жергесине чейин Манаска беделдүү баатыр болуп, душман чыкса душманды чапкан, эсебин тапкан баатырдын бири болуп, ушул Манас эпосунда аябай оорду, толгус бир чоң окуяларга эгедер болгон баатыр деп айтылат. Ал эми окуянын ичинде кездешкен учурларда Кан Көкчөнү бир кезде Кабылан баатыр Кан Кошойдагы өзү бир катуу силкинте каккан жайы дагы айтылат. Себеп дегенде Көкөтөйдүн ашында балбандан балбан чыкпай, ошо Кытайдан келген Кан Жолой деген баатырга балбан чыкпай, балбандын баары качып турган мезгилде Кан Кошой өзү чыгат. Ошол өзү чыкканда Кан Кошойдун айтат, аялым чоркок кишиле 40 ечкинин териси кылдырмашым бар деп, кандагай тапсаң кийейин, бул балбандын жонунан кайыштилейин деп, баягы Жолойго Кошой чыга турган болот. Ошол Жолойго чыга турган Кошойдун шымын табуу чоң бир кыйынчылыкка туулат. Ошол учурда Манас баатыр Кандагайды дайындап жүргөн экен, Каныкей 6 жыл иштеген Кандагай менен чыгат. Эми ошол Кабылан баатыр Кан Көкчө ошол жерге келип турган мезгилде Кошой, кана Көкчө, айта турган сөзүң болсо, сөзүңдү оңдо, жамандык жолдо болбо. Кандагайыңды болсо бергин, кийейин. Казыркы турган душмандын жолунан кайышты тилейин дагы, капшырта кармайын, кара жерди чабайын да эсебин табайын деп Кан Кошой андан Кандагайын сурап келет. Ошондо Кандагайын кийсе дейт, Кандагайы Кошойго тар болуп калганда айтат. Ошондо бул кийген Кандагайың кадимки аялдарга таандык шым кийип алгансың деген дагы сөздөр айтылган. Бул окуялардын ичиндеги тизмектер. Ал эми Көкчөнүн дагы бир эрдиги кадимки Музбурчак деген баатыр болот. 40 хандын бири болгон. Ошол 40 хандын бири Музбурчак баатыр менен жакын дос болуп, экөө саналаш болуп, биринин сөзүн бири улап турган, бири ойлосо экинчиси акылын таап турган, жана бири-бирине айткан кептери менен абдан жаап турган баатырлар болгон. Музбурчак баатыр эмнени ойлосо, Көкчөнүн акылында дагы ошондой ойлор болуп турган. Экөө бири-бирине акылын байлап койгон эмедей эриш арка жүргөн хандар болгон. Буга дээрлик чоң казатка барганда, ошондо биринчи болуп Музбурчак баатыр көз жумганда, Музбурчактан айрылып, Кан досумдан айрылып, кара жерди кантип басып жүрөйүн, Музбурчак жок, мен канткенде өмүр сүрөйүн деп, кадимки Кан Көкчө Музбурчак баатырдын артынан, Музбурчактын артынан жөнөп барып, ажыратып алайын. Эгер ажыратып ала албасам, анда мен акка моюнсунуп, жараткандын алдына өзүм барайын деп, баатырлыгы менен ашкерленип, ошондо Музбурчакты курчап турган Кытай аскерлерин жарып кирип, ажыратып алам деп, ошол жерден Музбурчак менен Көкчө бири көз жумган деп окуяда баяндалат. Демек бул Көкчөнүн эрдиги, аяк аламга кеңдиги,
укмуш болгондугу жана далил катары ушул Манас эпосунда таза белгиленет. Ал эми Манас баатырга бажа болгондугу тууралуу сөз кыла турган болсок, 12 кыздын кенжеси Темир кандын эркеси Санирабига деген кичүү кызы болсо, ал эми ортончу кыздардын бири Көкчө баатыр ошол кадимки Сагын Орозбактын вариантында Темир кандын кызын жубайлыкка алат. Муну ошентип Кан Көкчө кадимки Манас баатырдын бажасы болуп аталып калган. Демек, Манаска тете болуу бул жөн жерден болбосо керек. Жалпы Манас эпосунда Кан Көкчө менен ушул Кан Манастын бири-бирине бажа болушу дагы 6 айдан бери душман сүрүп Ала Тоо кыргыз чергесин тапканына дагы чоң салым кошкондордун бири бул Кан Көкчө болот.